кечегенде бир сонун жумуш көрүп калдым да. Биздин блогерлердин жумушунчу. Жаныш баш болгон. Айка Зайка жүрөт дагы. Кубанычбек инибиз. Ушу көп блогерлерибиз жүрөт да. Жанагы таштардагы жазууларды өчүрүпчү. Чөн эле өзүбүз дагы жана суречкилерден экенбиз да таштардын эмелерин. Тоолордун ортолоруна жазып салышканбы чыгып, өчпөс кылып жазган да. Эмнени эстеп кеттим, моюнга алыш керек. Бул өспүрүм убакыттын оорусу экен да. Биз деле жас челек го. Жас челек кырып. А биз жазганды айтпай эле коеюн, кечээ күнү как раз мен лифттен чыгып кетип атып, чоң магазин, Walmart деген магазин бар Америкадачы, аябай сеть магазинов. Ошо Walmartта чыгып кетип атып, лифтинен чыга бергенде, лифтке темир да лифти. Ошону оюп туруп жана темир менен жазыптыр. Мындай эмеге нержавейкадан лифттин эшигине оюп, лох деп жазып коюптур элестеткиле. Бул биз Америкадабыз. Америкада эч ким лифтке жазгандар бар эми жанагы жаман кварталдарда, ошол жактарда өтө баягы чоң дубалдарына да жазып салышат. Анан бул жакта көрө эле келем да, лифтке оюп лох деп жазыптыр. Англисче эмес, башка эмес, биздин тилде. Бул эми мындан чыкты постсоветский адамдардан, Советтик Союздун калдыктарынан жазылгандар экенбиз да, мисалы балдарынан, ошолор ушинтип жазат экенбиз да. Эми кечиримди ойлойлу, эми кечирип коелу, себеби бул биздин каныбызда мурда ошентип жазыш керек деген ой бул, же түбөлүк атым калсын дейт белек, билбейм, ошентип жас челек го. Ошону көрүп эстеп кеттим. Мындан ары биз дагы мына ушул блогерлердин өчүргөнүн көрүп, биздин балдар дагы ошентип тарбияланат да. Силердин кылган ишиңер мыктай. Биз чөөн эле чет мамлекетте жүргөн жокпуз. Биз дагы ушу кичине Кыргызстаныбызга ушу салым болсо экен деп жүрөбүз. Жок дегенде өзүнүн үй бүлөсүн баккандагы бул өтө чоң салым, мамлекетибизге жардам да. Биздин мамлекетте өтө чоң иштер болуп атат. Көзүбүздү жумуп көрбөдүм деген бул жарашпайт. Себеби кече бир аттын кашкасындай белгилүү адамыбыз бар. Сыйлайбыз, мындай тилге аябай чечен, мына ошондон суроо берип калды да. Мисалы Садыр Жапаров деди, Камчыбек Ташиев, ошого окшогондордун жаңы өкмөттүн кылган иштерин санап бере аласызбы, жакшы иштерди кылдыбы десе, унчукпай турат. Эмнеге кылган ишин кылды деп эле айтыш керек. Оппозиция болсо эле эмне көздү жумбаш керекпи? Сонун иштер болот. Биздин мамлекет эле эмес, эл дагы аралашып, эл дагы ушундай болгон күчү менен жардам берип атат. Мына ошону көрүп, карап туруп аябай ыраазы болдук. Силердин баарыңарга беш буюрса Кыргызстан өнүгөт.